Biri-biridan Xudoning nima ekanda, karomat ekanda. Айгүл гүлін көрүү үчүн атайын Өзбекстандан келген коноктор сейрек кездешүүчү гүлдү буга чейин сыналгыдан жана интернет булактарынан көрүп, Баткенге келүүнү максат кылып жүрүшкөн. Быйыл алардын максаты орундалып, Айгүлдү өз көздөрү менен көрүп, колдору менен кармап, суктанып алышты. Bu bizi neçe yıldan beri bu arzuyumuzda endi bu gülni ko'rish. Bunaqa ko'rish hammaga ham nasib qilavermaydi. Biz YouTube'da ko'rib, havas qilib, shaqa keldik. Necha kundan beri YouTube'da ko'rdik endi. Mana endi ko'rib, bu endi hayajonlarimiz o'zimiz bilamiz endi. Bu qanday nima hosil qilganimizni. Ушул жылдын 1-апрелинен 2026 жылдын 1-апрелине чейин Айгүлташ жаратылыш паркына кирүүгө тыюу салынган. 3 жыл аралыгында сырткы жана ички туристтер Баткен районундагы Айгүл гүлүн көрө алышпайт. Бирок Айгүл гүлүн көрүүнү калагандар Айгүл тоого жакын турган айылдагы тургундардын короосунда гүлдү көрсө болот. Айгүл гүлүн мына өзүңүздөр көргөндөй эшиктерин бекиттик, келгендер ушу хотя бы мына тоодо сүрөткө түшүп алайык деп түшүп, анан биз айтып атабыз, бул Карабулак айылында егип койгон адамдар мурда эккенде эми бул распад ысыры жоюлгандан кийин алып уругунан эгишип койгондор, ошол жерлерде жакшы өскөн гүлдөр бар, ошолорго барып сүрөткө түшүп көрүп кетип атышат. Баткен Токой чарбасы Айгүл тоо жаратылыш паркын 3 жылга жабып, сейрек кездешүүчү гүлдүн санын көбөйтүүнүн аракетин көрүшүүдө. Жалпылап айтканда туристтер үчүн жагымдуу шарт түзүп, гүлдү үзүп албагыдай жайларды да даярдап жатыптыр. 5 гектарга жакын жерге мисте отургуздук, ошондой эле бир 3 гектар жерге Айгүлдүн уругун чачтык. Уругу өтө жакшы акыбалда чыкты. 2-3 жерде ушундай биа түрдүүлүгү ушундай жерде питомник кылдык. Ошентип Айгүлдүн саныны 3 жылдын ичинде көбөйткөнгө аракет кылабыз. Илимий аталышы Эдуарддын чаар гүлү деп аталган Айгүл гүлү табигый жол менен дүйнөнүн 3 жеринде гана өсөт. Бирок сейрек кездешүүчү гүлдү уругунан чачып, башка жерлерге өстүргөн учурлар да бар.